Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына азыр сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, биз областын борборунан эң алыс жайгашкан тоолуу райондордун бири Чаткал районунда турабыз. Мына биздин жаныбызда Чапчыма деген ашуу деңиз деңгээлинен 2841 метр бийиктикте турат. Бүгүнкү элет турмушу программасында биз ушу Чаткал элинин ушул оор кышты баштарынан кандай кечирип жаткандыгы туурасында, дегел алардын учурдагы абалы, жалпы элдин турмуш тиричилиги туурасында кенен сөз кылабыз. Ачуу таттуусу аралаш дегендей, биз менен болуңуздар. Ак ийлер бирок сынбайт деген накыл кеп бар элибизде. Бул калетсиз айтылган чындык экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошондой болсо да эл арасында чындыкты бурмалоого аракет кылгандар жок эмес экени да тилекке каршы бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы болуп турат. Областтагы эң алыскы климаттык шаардык катаал райондордун бири Чаткал районунда 14 жылдан бери чечилбей келе жаткан бир чыркыраган чындык бар. Бул туурасында биз барганыбызда райондун акими да билерин айтты. Бул маселеге 14 жыл болуп атат. Жыл жаңырганда 15 жыл болот. Бул маселечи. Анан баардык инициациялардан өткөн, арыз жазышып, госрегистр баардык сотто өзүнүн баазын берген. Ага да канаттанбай да арызданышып жүрүшөт. Эми бул администрациянын компетенциясына кирбейт. Сот аркылуу жыйынтыгына чыгат деген ойдомун да. Комиссиянын курамына ушул акимчиликтен дагы сиздин кызматкерлериңиз кирген экен. Анан ошонун тарабына чечилип келген чечимдер кийин өзгөрүп кетти деп атат. Жок, бул эми мага чейин болгон. Ал жерде биздин кызыкчылыгыбыз эле жок. Бизге баардык мыйзамдуу болушун каалайбыз да. Мурунку комиссиялар кандай жыйынтык чыгарды, аларды мен билбейт экенмин. Азыр эми райондук сотко, арбитралдык сотко эгер бул канаттанбаса, кайрылса алардын укугу. Аны биз жеринде иликтөөгө алып өз көзүбүз менен көргөндөн кийин атадан балага өткөн бир чындык деп атадык. Анткени бизге атайын арыз менен кайрылган, мына бул сиздер экрандан көрүп турган Чаткалдык Доорбек Исмаиловдун арызы боюнча барганыбызда, бул 14 жылдан бери чечилбей келе жаткан жер талаш маселеси анын атасынан калган, атасы чарчап, акыры ооруп, алы келбей калганда баласына өткөрүп бергени белгилүү болду. Жерин талаштыгы эми ал жерде түшүнбөстүү болуп кетти. Бул жерде Ал жер өзү сиздикиби, түбү? түбү жер меники өзү. Ал жер мен кредит алган убагында. Анан убагында алып кредитти шартка байланыштуу кеде болбой калып, анан узатып келгем. Узатып келген өмүргө жетишпей туруп эле булар анан өстө сүйлөшүп, бири-бири ишара сатып беришет. Анан негизинен мен ушуну үйдө отурган үйдү койгон болчумун да. Коюлган. Анан булар сарай сатып жиберет, келишпестик болуп. Анан мен эми ошол баягы мурда ондай жүргөн адам 2 жолу институт алдым. Институт алгандан кийин мен уже сотко барууга эмем келбей калды. Анан балам өзгө дөөнөс менен балам жүгүрүп жүрөт. Сиз ооруп, чарчап, анан эми балага өткөрүп берипсиз. Балага өткөрүп койдум, дөөнөс менен берип койдум, бала иш. Чындык баары жеңиш керек да. Чындык жеңет деген ойдомун эми. Азыр президент жаңы болду эми, чындык жеңет деп турабыз. Кайрылдыңызбы аяка? Балам кайрылып атат. Балам кайрылып атат. Анан жыйынтыгын мен азыр биле элекмин кандай экенин. Жыйынтыгы Мына Доорбек мырза, биз сиздин арызыңыз боюнча келип отурабыз. Бул көрсө, бул талашып аткан жер сиздин атаңыздан калган турбайбы? Ооба. Эми ошол жер жөнүндө биздин телекөрүүчүлөргө кыска гана нуска кылып түшүндүрүп бериңизчи. Биз турган жер курулуш айылы, Чаткал районунун курулуш айылы. Ушул курулуш айылына караштуу бул тарапта жер көпүрө деген дагы конуш бар. Ал жакта илгери Сайыз убагында чабандык баягы кашар тамдар болгон. Менчиктештирүүгө берилгенде атабыз дыйкан чарба түзүп, ошол совхоздон сатып алган. Ошол бойдон бизде менчик болуп калып калат. 94-жылдан бери, 94-95 жылдардан бери. Документтер бар, Документтери толугу менен бар. Кызыл китеби бар, өкмөттөн чыккан чечими бар. Ошол убакта сатып алган баалар, оценкалары бар.
Ал тамда биздин малды карап ушу Курулуш айылынын тургуну Таласбаев Аманкул деген ошол жерге отургузуп биздин малды карап жүрчү. Дыйкан чарба учурунда түзүлгөн келишим бар, могу жерде печаттары менен турат. Ошол келишим боюнча 19 жылга договор түзүп отурушкан. Бирок 19 жылдын ичинде ал Кашар тамга башка документ, токтом, госакты жасатып алган. Сиз жашап атып, Жашап атып. Ал биздики 2002 жыл менен жасалынган, берилген. Тигиники 2008 жыл менен жасалынган. Бир жерге 2 токтом, 2 госакты, 2 адамдын атына. Бир эле Кашар тамга. силерге айтпай жасап койгон экен да. Жок, жасап бизге айтпай жасап, биз билген эмеспиз. Ошол жасалынган документти биз 2007 жылдан тартып сотко кайрылып келебиз. 2006 жылдан тартып. Ушул 2018 жылга чейин ушул маселе чечиле элек. Жалал Абад областынын соттук эме биздин иш боюнча, жарандык иш буга 3 жолудан 5 жолудан караган судьялар бар. Кээ бирлеринен баш тартканбыз, кабыл кылган, кээ бирлеринен баш тартса кабыл кылбай караган. Буга чейин биринчи инстанциядан, экинчи инстанциядан 2 жыл катар биздики мыйзамдуу чечилип утканбыз. Негедир жогорку сотко барганда, жогорку соттон бузулуп кайтарылып атты. Мөөнөтү да калыбына келип, бардыгы мыйзамдуу каралып барып аткан. 2 жыл кайткандан кийин биздин соттор башкача болуп калды. Жогорку соттон 2 жолу ушундай чечсе кайтарып салды. Эми биз башкачасын карайбыз дешип, мыйзамсыз иш алып барып атат да. Бул маселе дагы деле чечиле элек. Азыр ушул күнгө чейин бир эле жерде 2 токтом турат, 2 документ болот да. Бир эле жерде 2 токтом, 2 госакты бар. 2 адамдын атында. Госрегистр, Чаткал районунун Мамкаттоо башчысы ошол бир мүлктү 2 адамдын атына 2 документ менен базага түшүрүп каттап отурат. Биз арыз жазып. Бир эле жетекчи? Бир эле жетекчи. Азыр ушул күндө. Ушул күндө К Батырбеков деген. Ошол боюнча биз барсак, документтеме тактап, сотторго тактамалар алынып, бизден качат. 1 ай качты, 2 ай качты, отпускага чыгып кетти, күтүп атып, барсак өзүнүн кабинетинен менин келатканымды билип, култатып коюп, чыкпай, ал жөнүндө видео съемкалары бар. Ой Кудашке. Эшикти эмне култап алдыңыз, эй? Ой Кудашке. Биздин Чаткал районунун соту ушул талаш болуп аткан мүлктө тиги чабаныбыз менен келишпестик болуп, менин эң кичинекей, эң кенже иним 92-жылкы инимди атка сүдүрөтүп уруп, ээси болгондон кийин сайга таштап койгон. Аны көргөн күбөлөр бар. Ошол боюнча биз тергөө иштери жүрүп сотко кайрылсак, Чаткал районунун сотуна кайрылсак, Чаткал районунун азыркы соту С. Осмонов, Сати Осмонов деген 2016 жылы 30 ноябрда карап, тигинин пайдасына чечкен. Кийин эле кайра ушу жер талаш боюнча иш болуп, келишимдер боюнча 2018 жылы 2017 жылы экен 31 октябрда ишти карап атат. Биз сиз мурун карагансыз, кызыктарсыз деп отвод берсек, биздин отводду канааттандырган жок. Ошол эле караган процессинде өзүнүн чыгарган мондой 2017-31 жылкы октябрь чечиминде биз иштин мөөнөтүн калыбына келтирүү боюнча жазган болчук. Бирок бунун жазган баяндамасында мөөнөт боюнча кошулган эмес да. Биз бул боюнча апелляционный арыз жазып областка барганда, как раз 2018 жылы 26 июнь айларында областтык соттун мөөнөттөрү бүтүп, сот тандоо болгондо бардык соттор бошогон экен. Биздин иш ошого туура келип, кайра райондон судьяларды чакырып биздин ишти караткан да. Ошондо бул иш областтык деңгээлде эмес, апелляционный тартиптеги арызыбыз райондук деңгээлде каралган да. Ал судьялар биз мөөнөт Чаткал районунун биринчи инстанциядагы сот, Чаткал районунун соту мөөнөтүн биринчи карабастан иштин маани маңызы боюнча карап, туура эмес чечим чыгарган деп жазсак, алар эч бир бул жерде мөөнөтүнө да көңүл бөлбөстөн областтык сот кайра эле анын чечимин күчүндө калтырып койгон. Бир эле соттук отурумда 3 жолу судьялар которулду. Биринчи башталганда 2 судья сүйлөй албай
бири бирине шыбырашып чыгып кетип, акыйкатчы катышкан болчу, Жалал Абад областынан да омбудсмендер катышкан болчу. Экинчи жолку эки судья келип туруп, анын бирөө чыгып кетип, үчүнчү жолку судья кирип алмашты да. Бизде ушундай мыйзам бузуулар көп болуп атат. Биздин иштер акыйкат чечилбей атат. А биз бул боюнча президентке чейин барып келгенбиз. Президентке кат жазганда президент, азыркы президентибиз өзүнүн көзөмөлүн алып бул жака кат жөнөткөн. Генеральный прокуратурага жазган элек, алардан да келген. Биздин бул жердеги прокурор катты бурмалап жөнөтүп атат. Мамкаттоо башчысы ошол эле. Прокурор катты бурмалашып, аларга туура маалымат бербей атат. Биздин сотторго дагы, президентке дагы туура эмес жооп берип атат. А биз ушул телевиденияны чакырып мүлктү жеринде көрүп, ал жерде 2 кашарбы, 1 кашарбы, кимдики так маалымат жеткирүү үчүн сиздерге арыз менен кайрылган болчук да. Курулуш айылындагы талашка түшкөн бул жердин биринчи документин жасап берген айыл өкмөтүнүн башчысы бир эле участкага кантип 2 мамлекеттик акты берилип калганын так айта албады. Бирок биринчи берилген документ туура экендигин, анын чыныгы ээси Доорбек Исмаилов экендигин так айтты. Бирөө катталган бар. Мен Курулуш айылынан Доорбек мырза. Доорбек мырзаныкы бар. Мен буга мындай айтат элем, бул башта кеткен каташтыктар болушу мүмкүн. Муну сот аныктайт. Бирок бир жерге бир эле жолу токтом чыгарын баса белгилеп койчу маселе. 2 токтомду көрдүк биз. 2 токтом бар. 2 токтом бар. Аны эми атайын адистер, же болбосо эксперттер, же болбосо Айыл өкмөт менен мамлекеттик каттоо кызматынын эле маселеси болуп чыгып атат таягында. Бул маселени эми биз башында жокпуз, бирок бир нерсени баса белгилеп айтып атпаймынбы? Бир жерге бир эле жолу токтом чыгат. Экинчи жолу токтом чыкпайт. Эгерде сатылса, купли-продажа менен ошол токтом боюнча эле кетет. Мен муну баса белгилеп айтам. Себеп бир жерге 2 токтом чыгышы мүмкүн эмес. Азыр жүрөт ушул бул. Эми муну териштирүүчү же болбосо укук коргоо органдары карай турган маселе. Айыл өкмөттүн негизи токтом учурунда берилген. Же болбосо учурунда жасаган кишилер жооп бериши зарыл. Ким жазса ошол кимдин подписи болсо, ошол учурда ушул айыл өкмөттү ким жетектеп турса, ушул тикелей жооп бериш керек. Мурун жетеге келгенде Таласпаев менен Абдамитовдун иши жөнүндө, талашы жөнүндө кимдики туура эмес экенин токтом боюнча мен так жооп берем деген болчусуз да. Мен сизге кайрылганда сиз муну азыр айтты. Айтып атпаймын. Бул маселенин эң керектүү жери ушунда турат. Биринчи документ, тагыраак айтканда, мамлекеттик акты биринчи кимге берилсе, ошол мыйзамдын ээси болору мыйзам ченемдүү көрүнүш. Бирок экинчи мамлекеттик акты эмин үчүн башка адамга берилип калганын так билүү максатында райондогу мамлекеттик каттоо мекемесине бардык. Жетекчиси бул ирет да жок болуп чыкты. Бирок ушул талаш маселени жакшы билген, ошол кездеги түзүлгөн комиссиянын мүчөсү картограф адистин пикирин угуп көрдүк. Бир жерге чыккан 2 токтом жөнүндө болот. Айыл өкмөттүн проблемасы. Айыл өкмөт туура биз биринчи чыгат. 2 гусак. Биринчи чыккан токтом туура деп атат айыл өкмөт. Анан силер барганда чечим туурасы дагы бар, туура эмеси дагы болуп атат да. Бул иш боюнча ким Доорбек өзү деле жакшы билет. Начальник биздин жетекчибиз. Бөлүмдүн башчысы Баймырзаев ушулай иш алып барып жүргөн. Мен ошо документтерди ошого чейин көргөн да эмес экенмин. Комиссия менен барганда чыгып көрдүм. Ушуну бир сыйра көрдүм. Не жок. Кандай экенин мен түшүнгөн да кагаз бар экен, түшүнбөгөн да кагаз бар экен кагаздын ичинде. Бир папка. Анан эми бул кайсы токтом негиздүү, кайсы токтом негизсиз экен. Жок, биринчи бир эле чыгат да бир жерге, бир эле токтом чыгат. Экинчи жолда чыгып калып атпайбы ошол? Маселе ошол. Гусакты экөө берилет. 2 гусак. Могу боюнча биздин бөлүмдүн эмелери бар. Каттоочулар бар, каттоочулар жооп берет. Мен о боюнча жооп бере албайм чындап. Мен ону бир эле жерге 2 гусакты жинап экен каттоочулар каттаган. Комиссияга сиз катышып атпайсызбы адис катары ошо? Ошо комиссиянын курамында аныкталган сиз жооп берген эмелериңиз боюнча сурап атат. Өзүңүз тиги жооп башчыңыз дагы качып кеткен, өлкөндө да качып кеткен. Сизге жүк келип атат баары элечи. Мага жүк келгенде мен жетекчи жок болуп калганына байланыштуу барганбыз.
Yani bir görgöndө. Жөн чындыкты айтыш керек. Ошо бир жерде эки документ болуп атат. Баары бир чындыгына жетет ал, бирок ушинтип кармалып атат да. Кармал. Ошентип чындыкты айтып койгон баардыгыбыз үчүн жеңил болуп турат азыр. Ал эми райондогу мамлекеттик каттоо мекемесинин башчысы буга чейин да бетме-бет сүйлөшкүсү келбегенин, арыз боюнча барганда эшигин ачпай бекинип алганын арыз ээси Доорбек Исмаилов өзүнүн тарткан видеосунан тастыктайт. Сиз айттыңызбы келе атат деп? Мен кирдим бураш экен иштеп, кирдим жок экен. Эшик жабык экен. Жок, сиз эшикти жаап кой деген азыр отурбайбыз замокпой корот. Эшикти ичине кирип алып кылтап отурат ичинде. Азыр замоктун тешигинен тарттым да пешенесин бекитетим деп. Анан алды, карап бүт тартылды да азырчы. Бул туура эмес да, мен ишик менен келдим да эмнеге бекинип атат менен? Арыз ээсинин күйгөнү бир эле маселе, барбаган жери калбаган. Жогорку сотко чейин барып, бузулуп, кайра каралып отуруп чарчаган. Арыздын мааниси эмне үчүн эки жолу мамлекеттик акты берилип калганы так иликтенбей, бурмаланып жаткандыгы чындап көңүл бурган адамга каш кайып эле көрүнүп турат. Жер талаш эмес, жердин ичинде башка бир участок талаш болууда деген туура эмес жүйөлөрдү келтиришкенден улам бул маселе улам курчуп чыркыраган чындык калыс чечилбей келет. Биз бул иш боюнча өкмөткө кайрылдык. Өкмөткө кайрылсак, өкмөт да так жооп бербейт. Тактамаларды айыл өкмөт. Тактамаларды алганбыз. Бул өкмөт мен жаңы шайландым, мурунку өкмөт күнөөлүү деп жооп берет. Тиги жасалган документ гос акты боюнча гос регистрге кайрылганда гос регистринин башчысы ар кандай шылтоолорду айтып бир берген тактамасы дал келбейт. А биз улам сотко документ алып, кийин барсак качып бекинип чыкпай койгон учурлар болду, алар видеодо. Прокурорго барсак, прокурор бул иштерде кылмыш жок деп, тигин үстүнөн арыз жазсак, административдик чара көрүп берүү мыйзам чыгарган. 62-статья менен. Административдик чара бул туура эмес, иш каралган. Бул кылмыш иш болчу, себеби биздин архивден документтерди ким таптырат деп биз арыз жазсак, ошол арызыбызды ушул күнгө чейин каралбай келет. Кайсы архив бул? Бул Мамкаттоонун өзүнүн архиви. Чаткал мамлекеттик архивден биздин чечимди уурдап, аны мени уурдап кетти деп туруп, мага менин үстүмөн иш козготкон. Мен арыз берген, бирок алар да кошумча арыз берип туруп, бирок ал иш дагы чечилбей калып кеткен тергөөдө. Тергөөдө азыркы учурда 4 иш бар. Мамлекеттик архивден кантип уурдайт? Мамлекеттик архив ошондой кылып, мен баягы документтерди алышып коюп, сот башталганда, мөөнөт калыбына келгенден кийин, архивден документтерди уурдашып алып туруп, мени өзү уурдап кетти кылып, кайра өзүмдүн чечимими. Ошондой бир менин үстүмөн бир нерселерди жазып, бул жак Чаткалдын ишмерлери так иштебейт, коррупцияга малынган. Бардыгы. Акимге кайрылдык. Акимден комиссия түзүлүп, жерин барып тактаганда, прокурор түздүргөн комиссиянын жыйынтыгы менен өкмөт түздүргөн комиссиянын жыйынтыгы бирдей чыккан. Администрация түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгы бөлөк, бири-бирине дал келбей калган. Ошол боюнча да прокуратурага берсек, прокуратура ишти карабай атат. Кылмыш жок, бизге фактылап бер депчи. Ушул күндө? Ушул күндө. Кеп башында айтылгандай, ак ийилет, бирок сынбайт. Акты ак, караны кара деп айтканыбыз оң. Анткени баары бир чындык жеңип чыгат. Чындыкты айткан адамдын жүзү дайыма жарык болот. Күндөлүк турмушубуздан муну көрүп эле жүрөбүз. Бул иштин жыйынтык туурасында дагы кошумча маалымат беребиз.